Москвада Кыргызстандын атынан өтүп жаткан ар бир маданий иш-чара сөзсүз Манастан үзүндү айтуу менен башталууда. Бул өзеки чыгармачылык эл жерин сагынган көпчүлүктү шыктандырып, сагынычын таратат. Манас өткөн доор менен бүгүнкү заманды байланыштырып, көрүүчүнү тарых, маданиятка жетелейт. Иш-чара салтанаттуу маанайда өтүп, буга чейинки концерттерге салыштырмалуу жалаң кыргызча ырлар жаңырганы менен айырмаланды. Бул чыгармалар Кыргызстандын музыкалык маданият көрөнгөсү көп түркүн экендигин баяндайт. Концерт алдында биздин артисттер дыкат даярданды. Узакка созулган даярдыкта ар бир майда ишке чейин астейдил көңүл бурулду. Эл жерин сагынып концертке келген көрүүчү үчүн вокал, артисттердин кийимин ылайыктуу тандоо жана техникалык колдоо дагы маанилүү. Концепцияны да изилдеп карап чыкканбыз. Мындан ары мисал мурунку концепцияны да өзгөрүлдү. Албетте бул абдан маанилүү мероприятие болуп атат. Россиядагы кыргызстандыктар концерттен кийин мекенине кайткандай сезим болгонун билдиришти. Алыста болсо да мекенинде жүргөндөй тоо абасы, шаркырап аккан суунун добушун балкып укканын айтышты. Кыргызстанга барып келгендей болдук. Теге жакшы нерсе аз эле көрүнгөндөй биздин көзүбүзгө аз эле көрүнүп атат, тойбой калып атабыз. Аябай сонун от души Кыргызстанда жүргөндөй болуп аябай сүйүндүк. Молодцы, өнүгө өсө берсин кыргызым. Иш-чарада концерттен сырткары өлкөдө аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Минкап төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов Кыргызстандын экономикасы өнүгүүгө карай секирик жасаганын билдирди. Мындан сырткары президенттин жардамчысы Алмамбет Шыкмаматов курулуп жаткан ипотекалык батирлер четте жүргөн ар бир мекендешке жеткиликтүү экенине ишендирди. Мына алды, мына күнтөрүбүз азыркы учурда ошол кездеги алтындын баасын көрүп атасыздар. Кечээ күнү чоң сенсация болду. $2730 болду унция. Бул дагы мындай көрөгөчтүк. Президентибиз 2 жыл мурун айтты эле го, алтын алгыла, алтын кымбаттайт деп. Мына алтындын да кымбаттаганы ал келгенде $1,500 эле азыр $2730 болуп атат. Бул сыяктуу маданий иш-чаралар Кыргызстан менен Россиянын маданий байланышын бекемдейт. Ошондой эле алыста иштеп, окуп жүргөн кыргызстандыктардын мекенге болгон кусалыгын жеңилдетет. Сайфуддин Мурзаев, Ерлан Жумшалиев, Умар Малашов, Ала Тоо 24.